Саламатсыздарбы? Мен Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин Жалал Абад колледжинин педагогика жана социалдык иштер бөлүмүнүн башталгыч класстар мугалими ажистигине психология предметинен окутуучу Досалиева Мунайым Молдалыевна. Эмесе бүгүнкү видео сабагыбызды баштайбыз. Коррекциялык жана атайын педагогика предмети. Практикалык сабак. Тема: психикалык өнүгүүсү кечеңдеген балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты: психикалык өнүгүүсү кечеңдеген балдарды билесиңер, мүнөздөмө бересиңер. Психикалык өнүгүүсү кечеңдеген балдарды топторго ажыратасыңар. Психикалык өнүгүүсү кечеңдеген балдарды коррекциялоо жолдорун билесиңер. Сабагыбызда күтүлүүчү натыйжалар: психикалык өнүгүүсү кечеңдеген балдарга мүнөздөмө жазасыңар. Психикалык өнүгүүсү кечеңдеген балдарды схеманын негизинде топторго бөлөсүңөр. Психикалык өнүгүүсү кечеңдеген балдарды коррекциялоо жолдоруна кластер түзөсүңөр. Мектеп босогосун аттоо бул ар бир баланын эсинде калчу эмоционалдуу, ары кызыктуу, өмүрүндөгү таттуу убактан бири элес болуп саналат. Эртең мектепке барасың деген сөздү укканда балада уйку качып, таттуу кыялдар пайда болот. Мектеп формасын кийип алып, апасынын колунан кармап, мектепке баруу ар бир баланын балалык кыялы менен ченелгис бактылуулук болуп эсептелинет. Мектеп партасына барып отургандан тартып, бала өзүнүн чоңойгондугун сезип, өз алдынчалуулугу артып, өзүнүн жеке буюмдары пайда болуп, ан сайын кубанычы койнуна батпай, эжекесинин ар бир берген тапшырмасын аткарууга ашыгат. Бирок ушундай кубануу бардык балдарда кезигеби? Албетте жок. Жашы 7-8-ге толуп калса да, мектепти анча каалай бербеген балдар да бар. Бул балдар өз курдаштарына кошула албайт. Балдар сыяктуу активдүү бола албай, өтүлгөн сабактар ал үчүн түшүнүксүз. Көңүлү суз, чарчаңкы көрүнгөн балдар да мектеп босогосун аттап 1-класска келишет. Бул балдар эмне үчүн мындай болушат деген суроо келип чыгат. Анткени бул балдар психикалык өнүкпөй же жетилбей калгандыгы менен айырмаланат. Өз курдаштарынан 3-4 жаш артта калат. Булар төрөлгөндөн тартып эле кеч сүйлөп, кеч басышат. Айрымдарында бул белгилер ачык байкала бербейт. Бирок мектепке келгенден баштап байкалып калат. 1-классты аяктап калса деле мектеп программасын өздөштүрө алышпайт. Бул балдарды төмөнкү терминдер менен аташат. Интеллектуалдык өнүгүүсүнүн артта калуусу, өнүгүүнүн басаңдаган темпи, акылынан артта калуунун чеги билинген балдар топтору. Мындай терминологиялык белгилөөлөрдүн ар түрдүүлүгү өнүгүүсүнөн артта калган балдардын психикалык бузулууларынын клиникалык татаалдыгы жөнүндө күбөлөндүрөт. Биз советтик илимий адабияттарда тараган психикалык өнүгүүсү кечеңдеген балдар ПÖК термини менен же болбосо диагноздун орусча аталышы ЗПР терминин пайдаланабыз. Бул балдардын кадимки балдар топторунан айырмасы: денелик жетилбей калуусу, кызыгууларынын тардыгы, эс тутумунун начардыгы, психикалык процессинин тормоздолушу, эмоцияларынын өспөй калышы, логикалык ой жүгүртүүсүнүн өтө төмөндүгү, кабыл алуулары жана көңүл буруулары бир топ жай жүргөндүгү менен айырмаланышат. Демек, психикалык өнүгүүсү кечеңдеген балдарга төмөндөгүдөй мүнөздөмө беребиз. Психикалык өнүгүү темпи жай, билимдеринин жалпы байлыгы жетишсиз, ой жүгүртүүсү жетилбеген, оюнга кызыгуулары үстөмдүк кылган, интеллектуалдык ишмердүүлүктөрү жокко эсе, өз курдаштарынан бир топ артта калуулары менен айырмаланган, эмоциясы өтө ачык балдар топтору. Бул балдар нормалдуу жана акылынан кем балдардын ортосундагы чек аралык абал болуп эсептелет. Акылы кем балдардан айырмаланып, бул балдар мугалимдин жардамы менен бар болгон билимдеринин чегинде тапкыч, эмоционалдык жактан өнүкпөй калган, ал эми кээ бир түрүндө интеллектуалдык бузулуулары такыр байкалбайт. Эмоциясы ачык, жаш балдарга окшоп, аз эле көңүлү көтөрүлсө, күлкүсүн жашыра албайт. Кылык жоругу да 3-4 жашар балдарга окшош. Мындайча айтканда, инфантилдик көрүнүштөр ачык байкалып турат. Инфантилизм чоңойсо деле балалык дене түзүлүш жана балалык мүнөздүн сакталып калышы. Психикалык өнүгүүсү кечеңдеген балдар такыр бири-бирине окшобойт. Бирок ошого карабай
топторго бөлүп карайбыз. Психикалык өнүгүүсү кечеңдеген балдардын бир нече негизги клиникалык, психологиялык формалары бар. Конституционалдык психикалык өнүгүүсү кечеңдегендик. Бул тукум куучулуктан келип чыгат. Бала кеч басат, кеч сүйлөйт, 3-4 класс болуп калса деле окуй албайт, активдүү эмес, сабакта жөн гана мелтире отура берет. Баланын апасы же атасы кичинекейинде ушундай болгон. Атасынын же апасынын жашоо сценарийин кайталайт. Үй бүлөлүк конституция менен аныкталат. Бирок өспүрүм кезге келгенде бурулуу болот. Эми балдарга кошулуп ойной баштайт, активдүүлүгү бир топ артат, окуп, сүйлөп берет, жакшы окуп кетпесе да аракеттене баштайт. Мурунку мелтиреген абал жоголот. Бул балдардын эмоционалдык эрк чөйрөсүнүн өнүгүүсүнө жана жүрүм-турумуна өзгөчө көңүл буруу зарыл. Соматогендик психикалык өнүгүүсү кечеңдегендик. Кичинекей мезгилинен өнөкөт оорулар менен ооруса, наркоз менен болгон операция, жүрөк оорулары жана тез-тез дарыланып турса, балада жалпы алсыздык байкалып, туруктуу астения пайда болот. Өзүн жакшы сезип турганда окуу материалын жакшы өздөштүрүшөт. Алсыздык байкалып, өзүн начар сезе баштаганда баардык нерседен баш тартып, башын партага коюп уктап калышат. Бул балдар топторунда өзүнө ишенбегендик, чыргоолук, коркоктук сезимдер байкалып турат. Дагы бир түрү катары психогендик психикалык өнүгүүсү кечеңдегендик. Бул балдар нормалдуу физикалык өнүгүүгө ээ. Мээ системасы толугу менен иштейт. Бирок өз убагында эч ким кам көрбөгөн. Бирөөнүн колунда калган. Жашы жетип калса да мектепке барган эмес. 9-10 жаш кезине карабай тамга тааныбайт. Ага эч ким жакшы сөз айтып эркелеткен эмес. Эч ким көңүл буруп баарлашкан эмес. Психикалык өнүгүүсүнүн кечеңдеши тарбиялоонун жагымсыз шарттарына байланыштуу. Социалдык педагогикалык тарбиялоонун жоктугу баланын инсандык калыптануусуна терс таасирин тийгизген. Дагы бир түрү катары церебралдык органикалык психикалык өнүгүүсү кечеңдегендик. Бул балдарда психикалык өнүгүүнүн кечеңдеши ачык көрүнөт. Интеллектинин жана инсандык өнүгүүсүнүн темпинин бузулуусунун себеби мээ структурасынын одоно жана туруктуу локалдык бузулуулары болот. Бул балдарда кунт коюунун начардыгы, ой жүгүртүү операциялары жеткилең эместиги, кем акылдардын жеңил түрү менен окшош болот. Мугалимдин айтканын уга бербейт, каалаганын аткара берет. Аракеттенүү менен тил табышса болот. Ар бир аткарган ишин кубаттоо менен бул туура эмес, курдаштарыңды капа кылба деген сыяктуу түшүнүктөрдү калыптандырышыбыз керек. Психикалык өнүгүүсү кечеңдеген балдар биздин классыбызда да болуп калышы мүмкүн. Анда ал балдарды кантип окутуп тарбиялайбыз деген суроо туулат. Бул балдар топторун төмөнкү кластердин негизинде коррекциялоо жолдорун үйрөнөбүз. Биринчи графада көрүнүп тургандай, өз алдынчалуулугу. Бала өз алдынча ойной алуусу керек. Бирөөлөр менен өз оюн айтып баарлаша алышы керек. Эң биринчи баланын психофизикалык өнүгүүсүн жана жекече мүмкүнчүлүктөрүнүн өзгөчөлүгүн эске алабыз. Жана да бул балдарды курдаштары жана чоңдордун алдында өздөштүргөн ченемдерди жана эрежелерди сактоого, саламдашууга, досторунун суранычын аткарууга үйрөтүшүбүз керек. Экинчи графада билими. Эми мындай балдарга билимди кантип беребиз? Мында деле жекече өзгөчөлүгүн эске алабыз. Баланы түздөн түз баалабайбыз. Билиминин сапатын аныктоого негиз болбойт. Элементардык математикалык түшүнүктөрүн калыптанабыз. Дептерди туура пайдаланууга, сүрөттөрдөн жаныбарлардын аты менен атоого, мезгилдердин аттарын атай алууга үйрөтүшүбүз керек. Бул балдарды дагы кантип өнүктүрсөк болот? Анда 3-чү графага көңүл бурабыз. Тууроо. Демек, балдардын өнүгүүсүнө негизги шарт катары тууроо негизги орунда. Өздөрүнүн курдаштарынын жасаганын туурашат. Ошондой эле оюндарда ролдук иш-аракеттерди кайталоого үйрөтүү керек. Сүйлөөнүн бардык түрлөрүн колдонууга үйрөтүү. Балдардын айтканын кайталачы деп суранабыз. Жасап жаткан иштерин сөз менен коштоосун, айтып берүүсүн суранабыз. Эми 4-чү графага кайрылабыз. Эмгек. Демек, бул балдардан чымырканууну талап кылуучу эмгектин түрлөрүнө үйрөтүшүбүз керек. Сүрөт тарттыруу,
пластилинден буюмдарды жасоого, түстүү кагаздардан кооздуктарды жаратууга үйрөтүшүбүз керек. Баладагы өнүгүүнүн негизги булагы ушул нерселер эсептелет. Албетте, жанада өз буюмдарын тыкан кармоого, дептер, китеп, ручкасын аярлоого, өздүк буюмдарын көзөмөлдөөгө үйрөтүшүбүз керек. Акырында баланын ар бир жасаган эмгегин, ар бир ишин, аракетин кубаттап туруубуз керек. Эми ушул алган билимдерибизди пайдаланып, психикалык өнүгүүсү кечеңдеген балдар деген жалпы схема түзөбүз. Демек, психикалык өнүгүүсү кечеңдеген балдар 4 топко бөлүнөт экен. Конституционалдык, соматогендик, психогендик жана церебралдык органикалык психикалык өнүгүүсү кечеңдеген болуп. Конституционалдык топтогу балдар тубаса гендин таасиринде келип чыгат экен психикалык кечеңдегендиги. Бул балдардын эрктик эмоционалдык чөйрөсүн өнүктүрүүгө жана жүрүм-турумуна көз салышыбыз керек экен. Капа кылчу окуялардын алдын алуу менен курдаштарын дайыма жардам кылууларын талап кылышыбыз керек экен. Соматогендик психикалык өнүгүүсү кечеңдеген балдарда болсо, бул балдар оорукчан болушат экен. Өзүн жакшы сезип турганда ошол мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланып, негизги түшүнүктөрдү өздөштүрүүсүнө кам көрүшүбүз керек. Өзүн алсыз сезе баштаганда баланы күчкө салып, кыйноого болбой тургандыгын билдик. 3-чү графадагы психогендик психикасы кечеңдегендик нормалдуу көрүнүштөргө ээ болгону менен социалдык жана педагогикалык тарбиялоонун жоктугу баланын психикалык өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизерин билдик. 4-чү графада церебралдык органикалык психикалык өнүгүүсү кечеңдегендик. Бул балдарда мээ структурасындагы бузулуулардан улам келип чыккан түрү болуп эсептелинет экен. Бул психикалык өнүгүүсүнүн кечеңдешинин эң татаал түрү болуп эсептелет экен. Акылы кем балдардын жеңил түрү менен жуурулушуп кетет. Акылы кем балдардан айырмалоо кыйыныраак, бирок аларга караганда астыраак да болот. Интеллектуалдуулук, ишмердүүлүгү бир аз жогору болот. Туура, туура эмес деген түшүнүктөрдү калыптандырышыбыз керек. Ушинтип, бүгүнкү сабагыбыздан психикалык өнүгүүсү кечеңдеген балдар жөнүндө толугу менен билип алдык. Эми сабагыбыздын максатына кайра кайтабыз. Психикалык өнүгүүсү кечеңдеген балдар жөнүндө билдик, мүнөздөмө бере алабыз. Психикалык өнүгүүсү кечеңдеген балдарды топторго ажыраттык. Психикалык өнүгүүсү кечеңдеген балдарды коррекциялоо жолдорун үйрөндүк. Анда үйгө тапшырма. Психикалык өнүгүүсү кечеңдеген балдарга мүнөздөмө жазасыңар, темага байланыштуу тест түзөсүңөр, АВН порталына жүктөйсүңөр. Мен ошол жерден текшерем. Ушуну менен видео сабагыбыз аяктады. Көңүл бургандыгыңыздар үчүн чоң рахмат.